Казакбаевка, Илгиз Ермеков топты борбор бөлгө жоюл, Кожого мүмкүнчүлүк жана Рахат Жапаров. Дарвазасын алдыганча кооптуу абал, алыскы бурчка чарылган топ жана мынтип Абчатан оюнчулар. Мына чейрек финалдагыдай кагылышуулар болуп кетиши ыктымал. Азыр болсо оюнду көрсөтүүгө эч кандай жатып алып арызданбоого чакырды. Бул болсо Машыктыруучунун чыныгы дем күч берүүчү сөзү. Андан ары жер менен узатылган топ Дастан Алыбеков. Топ кубаттуу чыкпай калган, жыйынтыгында топ кайрадан алайда сол канаттан Эрлан Машырапов жана узун чыгарылган топ жыйынтыгында Атагелдиев. Жок, орындалган көрүнүп, 3-чү ирет кайрадан Тимур Талипов жел менен жана гол! Келвин Инком жакынкы кайрадан Тимур Талипов жел менен жана гол! Келвин Инком жакынкы кылат, ошондуктан чыгарып берүүнү күтөбүз го дейм. Дал ошондой алыскы бурчка жана бул Жерсонун чыкты, жер аркылуу пас! Пенальти же андай эмеспи? Жок. Чыкырык бар, Элдар Сардарбеков, алыскы бурчка чарылган топ Данила Сакирченко жолунда жана Элдар Сардарбеков бул ирет жакынкы бурчка жана Тимур Талипов топту өткөргөн жок. Ошол учурда Эрлан Машырапов топту чыгарда жаңылышат. Экинчи демен кайрадан узатылат, алыскы бурчка Давлетжан Баратов жок. Тимур Талипов жакынкы бурчка жана дарвазанын тирешине тийип кайтты. Сардарбеков топту жакынкы бурчка дарвазанын тирешине таамай сокко. Жок. Атай Жолдошбековду өтө кереметтүү чабуулга кош алды. Ким сокку жолдойт? Бактияр Дүйшөбеков жоопкерчиликти өз мойнуна алабы? Жок. Орозбек Тимур уулу жана жыйын топ бар. Дастан Албеков, Владимир Казакбаев жана сокку. Топ 2 ирет Атай Жолдошбековдун колуна тийди, бирок Талипов алыскы бурчка жоюлко Эрлан Машырапов, андан ары Диаровка Келдияров. Азизкелдияров сокку жолдойбу, сокку бар жана албетте бул соктун бири азыркы бурчтан чыгаруу. Ортолук бөлүккө топ чыкты. Ал эми алыскы бурчка Алыбеков жана аны айванттын ичине кайрадан жүктөлдү. Дастан Алыбеков